Урматтуу достор, мен сиздер менен бүгүн бир технология жөнүндө бөлүшкүм келип атат. Менин атым Бакыт Аскарбеков, Unison Group компаниясынын эксперти болом. Өзүңүз да билгендей, акыркы күндөрү бизде Кыргызстанда рынокто жаңы технологиялар пайда болот. Ошо жаңы технологиялардын бирөөсү бул тепловой насос деп айтат, же болбосо жылуулук насосу. Бул жылуулук насосу чындыгында бул үйдү жылытууга атайын жасалган, мындайча айтканда меш деп айтсак болот, же болбосо жылытуу системасы деп айтсак болот. Бирок мунун уникалдуулугу үйдү жылытып гана тынтип болбостон, бул жайдын күнү кайра муздатып да берет. Биз мындан муздак алабыз. Тепловой насостун эң дагы бир чоң кандайча айтсак мүмкүнчүлүгү деп айтсак болот, же болбосо жакшы жагы бул электроэнергияны абдан аз талап кылат. Себеп дегенде сиз 1 киловатт кетирген электроэнергияңызга 5 киловаттка чейин тепло алсаңыз болот. Жөнөкөй эле салыштырма. Үйүңүздөгү обогревателиңиз 1 киловатт электроэнергия жаса, 1 киловатт тепло бөлүп чыгат. Мына бүгүн эшикте бизде плюсовой температура болуп атат. Биз мындайча айтканда 5 эсе жылуу аба алып атабыз. Бирок сиз ошол эле мезгилде үйүңүздү көмүр менен же болбосо свет менен жагып, бизден 5 эсе кымбатыраак расход жасап атасыз. Бул технология чын айтканда кымбат. Биринчи алган адам үчүн кымбат болуп эсептелет, бирок көп жылдык эсептегенде бул өзүн өзү актачуу оборудование болуп эсептелет. Мына биздин бул системабыз ушундай системага кошулган. Бул кичине мындайча айтканда кыйчалыштанган же болбосо усложненный система деп айтсак болот. Бул жерде мына бойлерибиз турат. Бойлердин ичинде ысык суу. Мына азыркы кезде бойлерде 55 градус ысык сууну биз кармап ушу үйдү жылытып атабыз. Бул системага күн коллектору да кошулган. Күн коллекторунан азыр бизде 57 градус ысык болуп атат крышабызда. Ошо 57 градустагы суу бизди бияктагы сууну ысытып атат. Ошон үчүн биздин тепловой насос азыр мындайча айтканда дагы өзүнүн электроэнергияны экономдоп өчүктүрүп атат. Если ушундай технологиялар менен кызыксаңыздар, биздин социалдык тармактагы желедеги баракчаларыбызга жазылып, толук маалыматтарды алып, биз менен бөлүшүп көрүп турсаңыздар болот. Чоң рахмат.